Соңғы bir сутканын içinde коронавирус илетинен 94 адам айыгып чыкты. Бирок ушул эле убакыттын аралыгында 81 кыргызстандык вирус жуктуруп алганы аныкталды. Бул туурасында республикалык штабтан билдиришти. COVID-19 сакайып чыккандар: Бишкек 15, Ош шаары 2, Чүй облусу 18, Ош облусу 8, Нарын облусу 2, Ысык көл облусу 12, Жалал Абад облусу 12, Баткен облусу 25. Ушуну менен өлкөдө 41.578 бейтап коронавирусту жеңип чыкты. Bir сутка ичинде COVID-19 жуктуруп алгандар: Бишкек 10, Ош 2, Чүй облусу 5, Ош облусу 8, Талас облусу 3, Ысык көл облусу 14, Жалал Абад облусу 20, Баткен облусу 19. Пандемия башталгандан бери коронавирусту илештирип алган кыргызстандыктардын саны 45.416 жетти. Аны менен катары кечээден бери өлкө боюнча 9 медицина кызматкери коронавирус жуктуруп алганы тастыкталды. Ал эми 4 медик айыгып ооруканалардан чыгарылды. Үй карантиндеги 18 медкызматкер сакайды. Кыргызстанда ахалатчандардын арасында 3199 учур катталып, алардын ичинен 2801 ооруну жеңе алган. Өткөн суткада оорудан көз жумгандар болгон жок. Өлкөдө буга чейин COVID-19 илдетинен ажал тапкандардын саны 1063 түзөт. Учурда 566 бейтап ооруканада дарыгерлердин көзөмөлүндө жатса, 1762 киши үй шартында дарыланууда. Булак Спутник KG. Бишкектин борборундагы театралдык скверинде пианинаны сындырып кетишкенин Бишкек Жашыл Чарба муниципалдык ишканасы билдирди. Пианино былтыр Шопоков көчөсүндөгү сейилбакта орнотулуп, шаардыктарга ойногонго уруксат берилген. Кышкысын болсо, аспапты өсүмдүктөрдүн күнөсканасына алып кетишет. Музыкалык аспапта биздин кесиптештер, жаңы үйлөнгөндөр, студенттер деги эле сейилбакка келгендин баары ойношту деп айтылат маалыматта. Пианиноны сындыргандар ошол эле жерден кармалып, жаңы аспап сатып берүүнү убадалашкан. Булак Спутник KG. Социалдык тармактарда төмөнкү Аларча айылында милиционерлерге бычак менен кол салган адамды кармоо учурундагы видео тарады. 18 сентябрда Аламүдүн районунун төмөнкү Аларча айылында бычак көтөргөн мас киши милиция кызматкерлерине кол салган. Окуя саат 14:30 чамасында болгон. Кызмат өтөп жаткан аймактык милиционерлерге агрессиюдуу адам бычак менен кол салып, анын кесепетинен бир милиция кызматкери колунан жаракат алган. Милиционер эскертүү максатында асманга ок чыгарган. Бирок мас киши тынчтанган эмес. Ал милиция кызматкерлерине кол салууну уланта бергендиктен анын бутуна ок атышкан. Жабыр тарткан милиция кызматкери жана чыр чыгарган адамды ооруканага алып кетишкен. Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдиргендей, кол салган адам Бишкек шаарынын 51 жаштагы тургуну экени белгилүү болгон. Аталган факт кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү рейстерине катталып, сотко чейинки өндүрүш иши башталган. Булак Баракелди. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасынын орун басары Абдыжапар Бекматов добуш берүүчүлөрдүн акыркы тизмеси шайлоо күнүнө бир жума калганда жарыяланарын кабарлады. Бул 27 сентябрга туура келет. 19 сентябрда шайлоо участкаларында кабыл алынган арыздар, маалыматтар 2-3 күндө иштелип чыгат. Акыркы тизме шайлоого 7 календарлык күн калганда даярдалат, деди Бекматов. Кыргызстанда жана чет өлкөлөрдө ачылган шайлоо тилкелеринде кыргызстандыктар 19 сентябрга чейин шайлоочулардын тизмесинде өзүн тактап, же шайлоо участкасынын дарегин өзгөртүү боюнча арыз беришти. Адамдар бир топ жердеги кишилерди идентификациялык каттоо системасы иштебей маселе жаралганын айтып арызданышты. Ушундан улам номер 2 форманы толтурууда кезек күткөндөр көп болгону кабарланды. Кыргызстанда 13 сентябрга карата шайлоочулардын саны 3.465.000 адамды түзгөн. Алардын жарым миллионго жакыны Бишкек шаарына, 700.000 Ош облусуна туура келет. Акыркы тизмеде бул сандар өзгөрүшү мүмкүн. Шайлоо мыйзамдарына ылайык ар бир добуш берүүчү тилкеде шайлоочулардын саны 2500дөн ашпашы керек. Кошумча участоктарга жарандар номер 2 форма деген документ менен катталышты. Жогорку кеңештин 7-чакырылышына депутаттарды шайлоо 4 октябрда өтөт. Парламенттеги 120 орунга 16 саясий партия атсалышууда. Булак Азаттык.
Үчү облусунун Ысык Ата районундагы Кан шаарында жайгашкан Вундеркинд жеке менчик мектепте 2-класстын окуучулары окуп жатышат. Бул тууралуу аймактык кабарчы билдирди. Ысык Ата райондук мамлекеттик администрациясы бул мектепте бир партада 2ден окуучу бет кабы жок окуп жатышканын рейд учурунда аныкташканын айтышты. Акимдин ордун басары Айша Орозбекова рейд бир гана мектептерде эмес, эл көп чогулган жерлерде жүргүзүлүп жатканын баса белгиледи. Биз күнүгө базар, кафе, ресторан жана башка эл көп чогулган жерлерге рейд жүргүзүп жатабыз. Ошол рейдтин негизинде жеке менчик, мамлекеттик мектептерди да кыдырып жатабыз. Алардын арасынан ушул Кан шаарындагы Вундеркинд жеке менчик мектепке барганда бир катар эрежелер сакталбаганын көрдүк. Мурда мындай жеке менчик мектептерди текшерип кире алчу эмеспиз. Азыркы эпидемиялык кырдаал бизге кирүүгө мүмкүнчүлүк берди. Ал жерге өкмөттүн ыйгарым укуктуу өкүлүнүн ордун басары Светлана Волкова менен барганбыз. Кичинекей класстык бөлмөлөрдө бир партада 2 бала жана бет капсыз отурушуптур. Ашканадагы эмеректер балдар үчүн эмес, эрежеге туура келбейт. Анан дагы руксаты жок 2-класстын дагы окуучулары окуп жатыптыр. Акт түзүлдү. Жетекчилерине тиешелүү чаралар көрүлөт, деди ал. Булак турмуш KG. БШК көпчүлүк баарына каршы добуш берсе да, ушул партиялар кайра шайлоого катышат. Эгер парламенттик шайлоодо баарына каршы графасына добуш бергендер көп болуп чыга турган болсо, кайрадан ушул эле партиялар азыркы тизмедеги талапкерлери менен шайлоого катыша алат. Бул туурасында Спутник Кыргызстан агенттигине Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Кайрат Осмоналиев билдирди. Белгилей кетсек, мыйзам боюнча бир дагы партия 7% босогодон жогорку добуш ала албаса жана баарына каршы графасы биринчи сапка чыкса, кайрадан шайлоо өткөрүлөт. Соңку убакта социалдык тармактарда баарына каршы добуш берүүнү активдүү үгүттөгөндөр болууда. Алар эгер баарына каршы графасы биринчи орунга чыкса, кайра шайлоо өтүп, азыркы партиялар ага катыша албай турганын айтып келишкен. Азыркы жана башка партиялар кайрадан катышууга укуктуу болот. Ошондой эле талапкерлердин тизмесин да өзгөртө алышат. Кайра шайлоо өткөрүү дайындалганда катышуучуну каалаган бардык партиялар арыз жазып, кайра башынан БШКдан каттоодон өтөт, деди Осмоналиев. Ошондой эле ал президентти жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамдын 38 беренесинде партияларга тиешелүү эреже жазылганын белгиледи. Ага ылайык кайра шайлоо өткөрүлгөн учурда иш-аракеттери шайлоону жараксыз деп таануу үчүн негиз болгон талапкерлер кайрадан шайлануучу укугуна ээ боло албайт. Эгерде мамлекеттик бийлик жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын шайлоо комиссиясынын кызматкерлеринин чечимдери шайлоонун жыйынтыгын жараксыз деп тааныса, биринчи турдагы шайлоого катышкан партиялардын баары жана башкалары катыша алат. Учурда жогорку кеңештин депутаты мандатын алууга 16 партия ат салышууда. Шайлоо 4-октябрга дайындалган. Булак Спутник KG. Жеке демөөрчү тарабынан Борбордук мечиттин ички тарабы оңдоп түзөөдөн өткөрүлөт. 18 сентябрь күнү Бишкек шаарынын казысы Замир Ракиев казыят жана мечит кызматкерлерине жыйын өткөрүп, мечиттин ички тарабын оңдоп түзөө боюнча көрүлгөн аракеттер тууралуу пикир алышты. Бул тууралуу муфтияттын басма сөз кызматынан билдиришти. Анда жеке демөөрчүлөр чыгып, мечиттин ички тарабын оңдоп берүүнү көздөп жатканын белгиледи. Бизге атын атагысы келбеген мусулман бир тууганыбыз апасынын көз өткөндөн кийин артынан сооптуу иш жасоону көздөп, элге жарыя кылгысы келген жок. Ал мечиттин ички тарабын оңдоп беребиз деп айтты. Биз да колдон келген көмөгүбүздү берип, мечитибизди оңдотуп алуунун алдында турабыз. Бардык чыгашаларды өздөрү камсыздамакчы, деди Замир Ракиев. Мечиттин ички тарабын оңдоо кыш мезгили келгенге чейин жүргүзүлөт. Булак Супер KG. Кой таш окуясына айыпталып кармалып, СИЗО 1-ге камакка алынган саясатчы, мурдагы депутат Равшан Жээнбеков кече 19 сентябрда 50 жашка толду. Бул тууралуу жактоочу Замир Жошев социалдык тармактагы баракчасына жазган. Анда жактоочу Кыргыз өлкөсүндөгү демократиянын чыныгы тарапташы Равшан Жээнбеков 50 жашка толду деген билдирүү калтырган. Мындан тышкары саясатчынын жакындары, тарапташтары жана социалдык тармактын колдонуучулары дагы куттукташкан. Равшан Жээнбеков 2020 жылдын 28 январында Кой таш окуясы боюнча кармалган. Ал учурда 7 берене менен айыпталууда. Анын арасында барымтага алуу, массалык баш аламандыкты уюштуруу, бийликти мыйзамсыз басып алууга аракет жасоо беренелери бар. Булак Супер KG.
Ысык-Көл облусуна сасык тумоого каршы вакцинанын алгачкы партиясы келди. Адистердин белгилөөсүндө быйыл өткөн жылга салыштырмалуу көбүрөөк алынып келинүүдө. 9000 даана дары үй бүлөлүк дарыгерлер борборуна жөнөтүлүп, 5 күн эмдөө жүрөт. Ысык-Көл облусунда 180ден ашуун эмдөө жүргүзүүчү жайлар бар. Аларда атайын медицина кызматкерлери иш алып барышат. Эмдөө 65 жаштан өткөн, өнөкөт оорулары бар кары картаңдарга жана 5 жашка чейинки балдарга каралган. Алгачкы вакцина 19 сентябрдан 25 сентябрга чейин жогорудагы адамдарга сайылат. Булак турмуш кейжи. Чүй облусунун Ысык Ата районунда 3 мектеп курулуп жатат. Бул тууралуу аймактык кабарчы билдирди. Аталган райондук билим берүү бөлүмүнөн кабарлашкандай, ал мектептер Ивановка, Логвиненко, Тогузбулак айылдарында курулуп жатат. Ивановка номер 3 мектебинин жаңы имаратынын курулушу 2018 башталган. Ал 150 орундуу болот. Жалпы сметалык баасы 53 миллион 800 миң сомду түздү. Мамлекет тарабынан курулуп жатат. Экинчиси Тогузбулак айылындагы мектеп 2019 жылы башталган. Алдагы 150 орунду. Сметалык баасы 758 миң 139 долларды түздү. Демөөрчүлөр тарабынан курулууда. Үчүнчүсү Новопокровка номер 2 мектеп лицейинин жаңы имараты 225 орунга ылайыкталган. Курулуш иши 2020 жылдын башында башталган. Сметалык баасы 48 миллион сом мамлекет тарабынан курулуп жатат. Булак турмуш кейжи. Ысык-Көлдөгү жергиликтүү кооператив бул жылы Германияга 30 тонна мышык тамыр экспорттоо алдында турат. Бул тууралуу турмуш басылмасына аталган кооперативдин төрайымы Сонунгүл Жылтырова билдирди. Анын айтымында кооператив 27 гектар жерге мышык тамыр өстүргөн. Германия 200 тонна мышык тамыр керектигин айтып, буйртма берди. Биз 30 тоннага келишим түздүк. Анчалык көлөмгө чыга албайбыз да. Учурда мышык тамырды жыйноо иши жүрүп жатат. Түзүлгөн келишимге ылайык кургатып 1 килограммын 250-300 сомдон сатабыз дейт ал. Булак турмуш кейжи.